ийгилик оюну старт алды. Кимде ким садака берсе, садака кылып белек ал деп элге биз сунуштадык. Кудай буйруса. Эми ушул эле учурда азыр кимде мына ошол эле белетти 1000 сомдон кылып элге тууралап эмени койдук. Эгер 1000 сомго белет алса, бир муктажды үйлүү кылышына себеп болот. Мусулманчылыкка ошол динге байланышы кандай болот бул оюндун? Эгерде ушундай бир иш-чараны уюштуруп, анын үстүндө бир адамдын кызыкчылыгы болсо, болбой турган нерсе экен. Экинчиден ошол мындай белектер биз бул жерде максат бир муктажды үйлүү кылуу болуп жатат да. Баягы күнөөлүү болуп калам деген сыяктуудай ойдон алыс болуңуздар, анткени бул кеңешүү менен болуп жатат. Биз деле коркобуз, баягы бүгүн эптеп эле бүгүнкү күндү ойлоп, буну уюштурган эле пайда таап кетели дегенден алыспыз. Канчалаган көз жаштын тыйылуусуна себеп болобуз. Биз аралыкта алгачкы жолу уюштуруп аткандан билбегендиктен ушул жерде бир аз мүчүлүштөр болуп атты. Мен бул үчүн кечирим сурайм элимен, журтуман, бардык мекендештерден. Бүгүнкү күндө билет баасы 1000 сом, 1000 рубль болду. 11 августка чейинки аралыкта азыр камтып, ошол аралыкта азыр билеттер сатыкта турат. Ошол күнү бизден ошол муктажда турган Саламат деген карындашыбыз үйлүү болушу керек. Ошого биздин жүргүзүп жаткан ишибиздин негизгемеси жетиши керек да. Бул өтө чоң максатты камтыган. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Ак Жол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен кайрадан Адыл Ак Жол. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, биз Түркиянын Стамбул шаарында жумуш сапары менен жүргөн учурубуз. Ошол жумушчу сапардын алкагында азыр сиздерге маалымат иретинде атайын байланышка чыгып, эфирге чыгып жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, биз азыр Стамбул шаарынын ошол Кара деңиздин боюнда бардыгыңыздарга белгилүү көптөгөн кайрымдуулук иштерди жасап, элге үй жай менен көптөгөн ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж адамдарды ошол чет мамлекетке барып операцияларын ийгиликтүү жүргүзүп келүүгө салым кошкон алдыңыздарда Азамат Байматов турат, Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү. Саламатсызбы, Азамат мырза, ошол учурдан пайдаланып атайын интервью алууну чечтик сизден. Мына азыр көпчүлүккө белгилүү болгондой, Кыргызстанда ийгилик оюну деген бир өзгөчө лотерея оюну башталды. Көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып, өзгөчө алкоого алып жаткан учурлар дагы бар. Андан сырткары терс көрүнүш менен сын көз караш менен караган адамдар дагы бар да. Мына ушул дал ушул ийгилик оюнунун негизги максатын айтып берсеңиз. Анан ал жактагы жеңишке жеткен адамдарга ошол үй жай менен камсыз кылабыз деген максат пландарыңыздар бар экен. Негизи эле ушул оюнду өткөрүлүү тартиби, максаты кандай болду? Биринчиден, салам алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Биз Адыл айткандай, ошол алыскы Стамбулдан салам жолдойбуз мекендештерибизге. Ошо саламыбыз жалпы кыргыз элине. Бүгүнкү күндө ошол кайсыл адам эмненин айланасында иш алып барса, анын айланасында изденүүсү көп болот экен. Андыктан бизге да кайрылган канчалаган карапайым элдин ичинде оор муктажда турган бир туугандар кайрылууда. Канткенде ошол биздин ден соолугубуздун жакшырышына себеп болуп бересиңер. Үстүбүздө үйүбүз жок, үйлүү болсом жакшы болот эле. Бир келген бул өмүрдө бала чака менен ошол оорукчан балдарым бар деп кайрылган өтө көптөгөн кайрылуулар бар. Бирок анын баардык маселени чечиш Адыл кыйынга турат экен. Биринчиден биз баягы элдин мандатын алган бир депутат дагы эмеспиз, министр да эмеспиз, бир креслону ээлеген. Бирок бул жерде бизде чоң мындай мүмкүнчүлүк жок. Бирок биздин бар мүмкүнчүлүгүбүз элибиз менен, журтубуз менен ушундай бир ишеним менен иш алып баруу керек болуп турат, ынтымак менен. Ашар жолу деп 2016-жылы бул кайрымдуу бол фонду түптөлүп, ушул күнгө чейин ашар жолу менен эле биз үйлөрдү салып келдик. Бирок бүгүнкү күндөгү ийгилик оюнунун бул бүгүнкү күндө старт алып, ийгилик оюну элге сунушталгандыгы бул өтө чоң максатты камтыган. Ал максаты өтө чоң ийгилик оюнунчу. Себеби мисалы ошол эле биз үйлөрдү салып келүүдө бир кыргызды ушундай кыйналып атыпты деп чагылдырганда бизге байланышка чыгып атты. Москвадан, Кореядан, дүйнөнүн булуң бурчунда кыргыздар жүрүшөт. Ушул эле Турцияда иштешет. Ошол эле мисалы бир түрктүн энесинин бутун жууп жүрөм. Ушинтип акча табам, бирок өзүм үстүмдө үйүм жок. Бирок ушул көргөн кыргыздын үйүндө үстүмдө үйүм жок дейлаганын көрүп,
мен үйүм жок болсо дагы ошонун үйлүү болушуна себеп болсом мен да үйлүү болуп калармын деп акча салгандар бар. Анан бул ийгилик оюнунун максаты бул дүйнө акыреттин кызыкчылыгын камтыган. Кимде ким садака берсе, садака кылып белек ал деп элге биз сунуштадык. Кудай буйруса. Эми ушул эле учурда азыр кимде мына ошол эле белетти 1000 сомдон кылып элге тууралап эмени койдук. Эгер 1000 сомго белет алса, бир муктажды үйлүү кылышына себеп болот. Эми ошол көптөгөн көрүүчүлөрдүн арасында эми эл арасында ар кандай сөздөр айтылат. Бириси колдосо, бириси негатив маалыматтарды айтат да. Анан азыр айтып атасыз, эми баягы динге кандай шайкеш келтирип өткөрүп атабыз деп айтып атасыз. Деги эле ушул мусулманчылыкка, ушул динге байланышы кандай болот бул оюндун? Бүгүнкү күндө өтө туура суроо. Бул суроо бир эле адамда эмес, бир канча биздин мекендештерибизде бар. Алар да бизге айтып атышат, ошо канчалаган таксырлар бар. Биз деле динден алыс адам эмеспиз. Биз аябай бир илимдүү, билимдүү дагы эмеспиз. Бирок ошол учурда динден кичине болсо да маалыматыбыз бар. Ошол ишти жасаарда өз билемдик менен эмес, кеңешүү менен, машвара кылып, акылдашып, негизги максатын айтып. Ошон үчүн хадис бар экен пайгамбарыбыздан. Ошол кимде кимдин ниети жакшы болсо, анын кадамы жакшы болот деген. Ошондуктан достор, бул жерде кеңешүүлөр болду, акылдашуу болду. Бул жерде кандай экен? Ислам эмесинде, мисалы, эгерде ушундай бир иш-чараны уюштуруп, анын үстүндө бир адамдын кызыкчылыгы болсо, болбой турган нерсе экен. Экинчиден ошол мындай белектер биз бул жерде максат бир муктажды үйлүү кылуу болуп жатат да. Биз эгерде кандайдыр бир изденүүнү жасабасак, бул дагы болбогон нерсе болуп атат да. Бул жерде мен бекемдеп айта турган нерсе, эгерде ушундай бир акча чогултуп, бир адамдарда мисалы 1000 сомдон чогултуп туруп, кайра ошол 1000 сомун 10 000 сом, 100 000 сом кылып кайра акчалай кайра берсе, ушул болбой турган нерсе экен. Исламда болбойт экен. Анткени процент кылып өстүрүп туруп, ошол аз аралыкта берген акча бул арам болуп эсептелет экен. Мунун баарын жолун сурап көрдүк, бирок биз акчалай бербейбиз. Белектер берилет. Белек бул ошол эле муктаж адамга үй бердик. Ал адам сүйүнүп жатат. Экинчиден ошол катышкан адам өзүнүн деле үстүндө үйү жок же машинасы жок да. Ал өзүнө дагы сүйүнүч тартуулайт. Ошондой эки тарап тең сүйүнүчкө ээ болот. Исламда болот деген эмени биз түшүндүрүп берип, бул жерде талаш тартышуу көп болду. Мисалы, колбасаны эле ала турган болсок, мисалга, колбаса жалпы эсенде арам. Негизи арам да, ал чочконун этинен жасалат. Акыркы убакта бизге колбаса адал деп биз түшүнүк алып, бүгүнкү күндө жеп жатабыз. Муну молдекелер да жеп жатышат. Буга чейин көп көрүнүш жеген эмес. Себеби ал арам болуп эсептелген. Колбасаны адал деп бизге түшүнүк алып келген, бул сертификат алышты, ислам мыйзамы менен жасап башташты. Ошого гана таянып биз алып жеп жатабыз. Бирок анын колбасанын жасалып бисмиллаху акбар деп союлдубу, ал кандай негизде союлуп атат, биз аны барып жанында көргөн жокпуз. Бирок сертификатына, кепилдигине ишенип биз жеп жатабыз. Мына ушул сыяктуудай эле достор, лотереядагы көптөгөн лотереялар бар, ошо колбасага окшогон эле. Бирок бул бир жанагындай бир кызыкчылыкты камтыган эмес, ар тарапты камтыган жакшы бул ынтымак, ашар жол. Кыскасы, эч чочуркабастан эле буга катышсаңыздар болот. Себеби баягы күнөөлүү болуп калам деген сыяктуудай ойдон алыс болуңуздар, анткени бул кеңешүү менен болуп жатат. Биз деле коркобуз, баягы бүгүн эптеп эле бүгүнкү күндү ойлоп, буну уюштура эле пайда таап кетейли дегенден алыспыз. Канчалаган көз жаштын тыйылуусуна себеп болобуз. Эми ошол эле учурда ошол экран арды жагында карап отурган адамдар оюнду кантип ачык айкын өткөрүлгөнүн биз баамдап көрө алабыз. Кантип сезе алабыз оюндун ачык өткөндүгүн дешет да. Азыр көпчүлүк лотереялар өткөрүлүп атат. Элдин арасында ошол ишеним дагы бар, ишенбеген адамдар дагы бар. Анан айрыкча азыр лотереяда эки бюллетень болот деп айтып атышат көпчүлүгүчү. Бирисинде ошол элдер берилген ошол номерлер, анан бирисинде эч ким билеттери жок номерлер, эки бюллетень коюлуп, анан оюн махинация жолу менен өткөрүлүп кетип атат деген адамдар дагы жок эмес. Сиздер ушул оюн ушул ачык айкын өтүш үчүн көрүүчүлөрдү кантип ынандырып, кантип ишендире аласыздар да? Онлайн системада өткөрөсүздарбы же комиссиялык топ түздүңүздөрбү? Кантип ишениш керек элдер сиздерге? Бул жерде эгерде биз ишеним болбогон жерде ийгилик болбойт деп айтылат. Адамдын ортосунда, Кудай менен адамдын ортосунда дагы ишенич кармап турат. Ишенич бул иман.
Анан бул жерде оюндун өтүүсү дагы ушул рандом деген программа аркылуу мировой немени камтыган ушундай адилеттүүлүк эме менен өткүзүү ушул ыкмасы бар экен. Биз ошо менен өткүзүүнү туура көрүп жатабыз. Себеби эл биздин эл чындыкты сүйөт, адилеттүүлүктү сүйөт. Ошон үчүн биз да ошонун негизде элдин ошол эмесине карап анан иш жүргүзүп келатабыз да. Ошон үчүн бул жерде түз эфирде Марва телеканалы аркылуу берилет. Телекомпания менен да совместно кызматташып иштеп. Биргеликте Марва телеканалы аркылуу бүткүл Кыргызстан аймагын камтыйт. Болуп жатканда түз эфирде. Экинчиден биздин YouTube каналдарыбыздан, Instagram баракчалардан түз эфирде өтөт. Өткөндө бул оюндун ошол комиссия түзүлөт, комиссия отурат. Бүт ошол көзөмөлдөп бардыгын Кудай буйруса. И ошол бери чыккан белектер жанагындай махинация жолдору эч кандай колдонулбайт. Анткени биз ал жолдорду көрдүк. Мисалы ошол эле барабан менен айландырып ичине шариктерди жанагындай эгер шариктер салынган болсо, анын ичине муздак сууну куюп, суу эметип, тоңдургуч муздаткычка салып коет экен. Анан ичине кол салганда, мисалы муздак урунат колго. Ошодо мисалы автомашина болгон. Ушундай ыкмалар бар экен да. И буну биз дагы сураштырып көрдүк. Ошол эле көп, ошол эле жанагындай ойнотуп кагаз менен алып чыгып ойнотуп атканда дагы колдоруна салып бир кандайдыр бир ыкмаларды колдонушат экен. Бирок бунун баарын биз айтып атпаймынбы? Биз бир ишти кылаарда сөзсүз оң тарабы менен сол тарабын, тыйындын да эки бети бар да. Анан бул жерден туруп алып биз аппакпыз, башка адамдардын баары туура эмес иш кылып атат дегенден да алыспыз. Айрым учурларда ушундай бир мени колдонуп аткан учурлар бар экен. Ушундай жолдору. Бирок биз мындай жолдорду жасабаганга, жасап аткандарга наоборот айтып, оюн өзгөрткөнгө чакырык кылабыз. Элди алдабайлы. Абдан жакшы. Демек, Марва телеканалы менен биргеликте YouTube каналдар, социалдык тармактардан сиздер онлайн системада ошол оюндун жүрүү тартибин толугу менен көрө алат экенсиздер. Андан тышкары комиссиялык топта жүргүзүлөт экен. Эми элдер ушу билетти сатып алам деген адамдар сиздер менен кантип байланыш керек? Билеттин баалары канча сомдон? Ошол туурасында маалымат айта кетсеңиз. Билеттин баасын элдин жагдайына, шартына карап, ошол биз баягы бул иш-чараны алгачкы жолу өткүзүп аткандыктан билип билбей, түшүнүп түшүнбөй, бааны дагы койгондо биз 2000ден коюп алыптырык да. Анткени 2000ден койгондугубуз элге оор келип калат экен. Ошондуктан бул баасын дагы азыр 1000 кылып эле 1000ге түшүрдүк. Экинчиден убактыны койгондо да биз аябай кыска аралыкты камтып алыптырык. Биз ал аралыкта алгачкы жолу уюштуруп аткандан билбегендиктен ушул жерде бир аз мүчүлүштөр болуп атты. Мен бул үчүн кечирим сурайм элимен, журтуман, бардык мекендештерден. И бүгүнкү күндө билет баасы 1000 сом, 1000 рубль болду. 11 августка чейинки аралыкта азыр камтып, ошол аралыкта азыр билеттер сатыкта турат. Себеби билеттер мындай бир толугу менен өтпөгөндүктөн, достор. Билетти алыш өтө жөнөкөй. Ушул экран алдындагы эле азыр реквизиттер Сбербанк карта ошол менин өзүмдүн атыма ачылган. Ошого эле жөнөтөсүздөр. Жөнөтүп туруп эле чегин экран алдында турган WhatsApp номерге эле чегин жөнөтсөңүздөр, ар кандай номер телефондон эмес, бир эле телефондон жөнөтүшүңүз керек ошол экран алдындагы WhatsAppка. Ал сиздин барган чегиңизге кайра жооп кылып билетти жөнөтөт. Ошол билет менен сиз биздин оюнга катышуучу болуп эсепке алынасыз. Ушундай, достор. Бул чектин эме кылганда өзүңүздүн паспортный данныйды дагы эметкени оң да. Чек менен кошот, анткени ошо паспорт эгерде бир белек утуп алса же жолдомо утуп алса, ошо паспорт менен келип ала турган кылып бекитилген. Абдан жакшы. Мына оюн созулуп кетти деп дагы айтып атасыз. Мына көптөгөн көрүүчүлөр карап отурат, ушу оюндун жыйынтыгы качан болот экен, финалдык бөлүгү качан болот экен деп күтүп жаткан адамдар бар да. Ошол финалдыгы качан болот? Анан алдын ала ошол көрүүчүлөр финал каяктан болорун, кайсыл жактан маалымат алып сиздер менен байланышып туруш керек да? Финалы ошол 11 августта деп бекиттик. Анткени 27 ушул эмеде өтүш керек эле, июлда. Бул аралыкта биз да жетише албай калдык да. Анан баягы 11 августта Кудай буйруса финалдык эме өтөт. Ошол күнү бизден ошол Муктажда турган Саламат деген карындашыбыз үйлүү болушу керек. Ошого биздин жүргүзүп жаткан ишибиздин негизги эмеси жетиши керек да. Ошол себептен билеттер толугу менен өтүш керек. Эгер билет толугу өтпөсө, биз максатыбызга жетиш кыйын экен. Анткени ошого эсеп алынып,
Анан биз айтып атпайлыбы, башкалардай болуп биз өзүбүздүн кызыкчылыкты көп камтыгандык эмес, биз муктаж адамдардын муктаждыгын чечиш үчүн гана эсеп алынган. Ошонун негизинде гана иш жүргүзүлүп жатат. Ошон үчүн достор, мүмкүн болушунча билетти көбүрөөк алсаңыздар, бул видеолордун көбүрөөк таралышына себеп болуп берсеңиздер, жардамыңыздарды берсеңиздер, ошол финал болгон күнү муктаж адам үйлүү болот, Кудай буйруса, саламат. Экинчиден болсо, канчалаган бир туугандарыбыз дагы жакшы бир белектер менен сүйүнүч. Баарыбыз бирибизди көрүп бирибиз сүйүнө турган күн деп билебиз да, себеби ошол муктажда турган адамда сүйүнүп атканы, кол сунганы дагы, жардам сураганы дагы бирдей сүйүнүп кубанычта болушат. Демек, ошол жерден ошол билет сатып алган адамдар муктаждарга жардам берип гана тим болбосо, өздөрү да белектерге ээ болот. Анан автомашинанын сүрөтү интернеттен баракчаларында жүрөт. Демек, башкы байга автоунаа экен да. Башкы байга автоунаа. Билет сатып алган адамдар. Билет сатып алган адамдарга башкы байга автоунаа, андан тышкары умрага жолдомо, ошол эле учурда Турцияга мынакей ушу Турцияга жолдомолор. Анткени бул жолдомолорду дагы койгонубуздун дагы чоң себептери бар. Себеби биздин канчалаган кыргыз боордошторубуз, мекендештерибиз иштеп жүрүп, жумуш деп жүрүп чарчап жүргөн бир туугандар бар. Чарчап жүргөн кыргызга биз бир жылмаюу тартуулайлы, эс алуу тартуулайлы. Ошол эле баарыбыздын ынтымагыбыздан, мына карасаңар, 1000 сомго билет алсак, бирөөнүн үйлүү болушуна себеп болобуз. Кол жардам сурап аткан муктаждардын. Ошол эле катарыбыздагы жардам берүүчүлөрдүн иш менен алектенип жүргөндөрдүн кимдир бирөөсүнө автомашина берилет. Дагы кимдир бирөөсүнө жолдомо берилет. Ал эс алып сүйүнүп келет. Ошол эле 1000 сомдун ичинде көп камтылган. Телефонду болот бирөөсү, бирөө 10 мекендешибиз муздаткычтуу болот, мисалы телевизор, телефондор, микроволновкалар, газовый плиталар бар. Ошого окшогон белектер менен сыйланат достор. Ошон үчүн бул жерде бир келген өмүрдө эми баягы буну кылбай деле белеги жок эле элдер кол сунуп келген. Бирок бул жолкусунда биз эки тараптын тең кызыкчылыгын камтыгандыгыбыз гана болуп турат. Абдан жакшы. Азамат мырза, маегиңиз үчүн ошо ийгилик оюну туурасында маалымат берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик оюнун ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, экран астында жазылып турган Сбербанк карталар жана ошондой эле ошол жакта жазылып турган телефон номерлерге байланышып, ушул оюнга катышсаңыздар болот. Биз сиздер менен байланышта ушул оюндун жыйынтыгына дагы сереп салып, сиздерге кене маалыматтарды беребиз. Саламатта болуңуздар.